Төрт фамилия. Жұмабековтың, Жұмабаевтың, Қалчаевтың, Қачағановтың, бағы Құдайбергеновтың көрсетмелерімен дәлденіп, ошондон күчүндө калсын деген гана сөздү айтты. Мына ушул эки сүйлөмдүк сөздү биздин канчалаган далилдерди келтиргенибиздин бардыгы ушул эки сүйлөм менен жок кылды. Бул деген бул соттор түп тамырынан бери жоюлмай сайын Кыргызстанда адилеттик болбойт деп ойлоймун. Анткени булардын чыгарган соттун өкүмү дагы, бүгүнкү токтому дагы, буга чейинки өкүмдөр да бардыгы мыйзамсыз. Мына бүгүн соттук отурумда жабырлануучу деген Эмелбек Каптагаев кошумча убакыт сурап туруп 3 мүнөт убакыт берди. Ошо 3 мүнөт убакытты айтып берип атат. Ошол мезгилде мен барымтага отурган убагымда ошол мезгилдеги өкмөттүн пресс катчысы Токтогулова деген мен барымтада отурганда эле Каптагаев барымтада эмес, ал бош, аны бөлөк адамдар уюштурду деген сөздөрдү таратып, ошол маселе боюнча бул ошол убактагы УКМКнын төрагасы Бусурманкулов менен ошол убакта ички иштер министри Абдулдаевдин жана президент Атамбаев, Каптагаев төртөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз дейт. Ошол төртөөбүз отурганда эмне үчүн мындай жалган маалыматтар таратып атасыңар дегенде, буну териштиребиз деп туруп эртеси кайта алар бардыгынын сөзү күчүндө калды дейт. Демек, булар бардыгы өздөрү уюштургандыгын толук далилденди. Мына прокурордун милдети сөзсүз каралоо эмес, сөзсүз эле ошол жерге келип туруп, мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырыш деген эмес. Прокурор деген мыйзамдуулукту сакташ керек. Мыйзамдын негизинде ал талап кылыш керек. Жабырлануучунун сторонасында болот прокурор деген. Бүгүнкү учурда жабырлануучу айтат, менин атымы Садыр Жапаровду камоого булгабагыла. Мен Садыр Жапаровдун үстүнөн арыз жазган эмесмин. Садыр Жапаровго эч кандай көрсөтмө берген эмесмин. Садыр Жапаровду бул ишке күнөөлүү деп айткан эмесмин. Бүгүн дагы ошол эле оюмдамын. Садыр Жапаровдун мени барып калганына тиешеси жок деп айтып атат. Анан ушундай өкүмдөн кийин бүгүн ушул соттор күчүндө калтырса, биздин өлкөдө мыйзамдуулук орноду дегенге бир дагы негиз жок. Мыйзамдуулук, мыйзам тебеленгенин далили бул. Мен юрист катары так айтамын. Себеби биз дагы өзүбүздү эме кылып туруп, Орозонун улуу күнүндө ушул өкүмүн чыгарган, ушул токтомду чыгарган соттор дагы абийирине койдук. Кудай сөзсүз жазалайт. Мына көрүп атабыз. Кече эч кимге моюн бербей, Кудай менен тең болгон адамдар бүгүн кандай болуп атат. Эртең булардын дагы өзүнүн убагына келет. Бирок бүгүн биз мыйзамдуу чечим күткөнбүз. Бүгүн биз Садыр Жапаров акталат деп үмүт менен келгенбиз. Бизге жеткен кабарлар бүгүн провокация болот экен. Ушул жерде бир чаң чыгат экен деп. Ошондуктан биз ачык өзүбүздүн тарапкерлерибизге айттык. Келбеңиздер, эч кимиңиздер. Бизге эч кандай тополоңдун кереги жок. Бизге тынчтык керек. Биз бүгүнкү президентибизге жана мыйзамдуу чечим чыгышына ишенебиз деп туруп келгенбиз. Бирок бүгүн биздин бардыгыбыздын тилегибизди Орозонун улуу күнүндө таш каптырды. Бул мыйзамсыз. Дагы бир жолу айтам, мыйзамсыз. Кайсыл жерде болбойсун айтамын, мыйзамсыз. Себеби бүгүн биздин өлкөдө мыйзамдуулук орногон жок. Себеби президентибиз ушунча сөз айтып аткандан кийин булардын кылгандыгы, бул значит булар президентке каршы адамдар деп ойлоймун. Түздөн түз азыр саясий чечим кабыл алып туруп, булардын бардыгын тазалаш керек. Булардын бардыгын тазаламай сайын биздин өлкөдө эч качан тынчтык болбойт. Биз Садыр Жапаровго окшогон адамдарды бүгүн камалып жатканын